Ардактуулар, бүгүнкү чыгарылышым нерв оорулары тууралуу болмокчу. Анткени кайрылгандар көбөйдү. Айрыкча карыганда мээнин мокосу, акыл эстин артка карай кетүүсү жаш балада эле болуп калышат да. Экинчи болсо вегетососудистая дистония деген диагноздар менен, жана үчүнчүлөр аутизм суроолору боюнча да. Мен буларга дагы кошуп коймокмун: эпилепсия, талма оорусун, депрессияга чөккөндөр көп болду да. Муну жөн эле чүнчүп кетти эмес, психологиялык эле фактор эмес экен, башка дагы себептери бар да. Ушул жөнүндө болмокчу. Жана үчүнчү кошо турган нерсе бул мигрень, баш оору, жанагы шакый дейбиз да, эч нерсеге басылбай коет го. Булардын баардыгын бириктирип турган, себебинде жаткан нейросезгенүү болот. Бул эмне? Биздин ар бир органдарыбыздын клеткаларынын аталышы ар түрдүү. Нерв клеткаларыбызды нейрондор дейбиз. Бул нерселерди айтып атканымдын себеби өтө маанилүү, урматтуулар. Нейрондорго өзүнүн жардамчылары бар. Нейроглии деп коет. Ал нейроглия клеткалары дагы бир нече өзүнүн майда клеткаларынан турат да. Ушулар баардыгы биригип нейрондорубузду, деги эле мээбизди азыктандырып жана коргоочу функцияны аткарат. Ал коргоочу функцияны гематоэнцефалиялык барьер деп коет. Бул барьер тоскоолдук да. Эмне үчүн жаралган? Биздин каныбызда жакшы дагы, жаман дагы нерселер циркуляция болуп жүрөт да. Ошол нерселер мээге өтүп кете турган болсо, анда бүт биздин жана программаларыбыздын баардыгы өчөт. Ошол себептен мээ ууланганда өтө жаман оорулар пайда болот да, жана жогорудагы санап өткөндөрүбүз да. Бул гематоэнцефалиялык барьерди 19-кылымда эле айтып башташкан дагы, 20-кылымда анан далилдешип башташты да. Эң жөнөкөй эле сыноолор жүргүзүлгөн да, келемиштерге. Боек ичирип көрүшкөн. Боек ичиргенде бүт органдарда жана боектун өңү чыккандагы мээ эсен калган да. Анан изилдеп башташканда ошол тоскоолдук өткөрбөйт экен ошондой боекторду дагы да. Бул биздин мээбиздин автономдук орган экендигин тастыктайт да. Эгерде бир туура эмес тамакты жеп алып, же болбосо дары дармекке ууланып кала турган болсоңуз дагы, баардык органдарыңыз кыйналышы мүмкүн да. Боор, өт, айрыкча тамак сиңирүү органдарда. Мээ буга эч кандай мээге таасирин бербейт да. Көрдүңүздөрбү? Бул барьер демек өтө күчтүү экен. Бирок жогорудагы айтып өткөн оорулар ошол барьердин бузулганынан болуп атпайбы? Демек бузулат экен, жукарат экен. Бир аны тешип кирүүчү нерселер бар. Алардын биринчиси булар вирустар, өзгөчө түрлөрү. Ага кирет ковид, жана дагы үй бүлөнү пландаштырууда же болбосо балалуу боло албай аткандарга сөзсүз түрдө гинекологдор анализдерди тапшыргыла дейт. Жанагы цитомегаловирус, герпес, булар жөнүндө да видео тартам. Токсоплазмоз. Ушулар эч нерсени мындай өтө катуу вирустар да, сөзсүз кирип кетет. Ошол себептен анализдерди тапшырып, бир сыйра булар боло турган болсо, көрсөткүчтөрү бийик боло турган болсо, дарыланып коюңуздар да. Экинчи маселе биздин ичегибизде жатат. Деги эле биздин денебиздин өзүнүн бул мээнин барьерине чейин дагы экөөсү бар. Биринчиси ошол ичегибиздин ичинде элек бар. Электин көздөрү өтө майда. Андан тамак сиңирүү процесси жүргөндөн кийин азыктар гана өтүш керек, боор жакка карайчы. Ошол көздөр чоңоюп кетиши мүмкүн да. Муну азыр аябай тема болуп талкууланып атат интернетте. Дырявый кишечник деген синдром. Тешилип калды деген ичеги да. Ошондо тамактардын калдыктары дагы өтө берет, жанагы анча-мынча жандыктардын, тирүү организм, микроорганизмдердин да, ошол эле паразиттер болушу мүмкүн, грибоктор болушу мүмкүн, ошолордун фрагменттери дагы өтүп кетет дагы. Булар дагы бир жолу канды ууландырып, анан мээге аракеттер жасай баштайт да. Качан бул синдром пайда болот? Ичегилерибиздин барьери качан бузулат? Эгерде биз туура эмес тамактансак, дагы деле тамакка ысылам, анын ичинде кант
өтө маанилүү. Кантты көп жей турган болсоңуз, транс майлар, жаман майларды, маргарин, саргарин, боектор, химикаттар көп болсо, үстөкө босток жей бере турган болсоңуз, жана экинчиси препараттар химиялык да, алардын ичинде антибиотиктер, сезгенүүгө каршы берилчү ибупрофен, аспирин сыяктуулар, жана эң жаманы статиндер. Эми статиндер качан жазылат? Булар жүрөк кан тамыр оорулары барларда холестерин өтө бийик чыга турган болсо, кардиологдор сөзсүз жазат да. Ал боордун холестеринди өндүрүүчү кызматын басаңдатып турат да. Ушулар эң жаман. Кийинкиси болсо стресс. Стресс менен биздин ичегинин түздөн түз байланышы бар да. Ошондой эле дефициттер. Алардын ичинде цинк. Цинк биздин ошол ичегибиздин барьерин бекемдеп туруучу да. Мына ушул учурларда барьер бузулат экен. Андан кийин боор тосуп алат. Бул жаман нерселердин баарынчы боордун өзүнүн негизги кызматтарына кирет: детокс кылууда, тазалоодо, майда ээрүүчүлөрдү өт аркылуу чыгарат, сууда ээрүүчүлөрдү бөйрөк аркылуу да. Эгерде маселе бөйрөгүңүздө жаралса, сезгенүү болсо дагы деле, начар иштеп атса, же болбосо өтүңүз коюлуп калды, өтүңүз акпай атат. Качан акпай калат? Сууну аз ичип койсоңуз, туура эмес тамактансаңыз, стресс болгондо да, дайыма ушинтип эле чыңалып жүрө турган болсоңуз да, жана же болбосо боордун өзүндө мандем жатат да, май басып калды, же гепатиттин жана вирустук гепатиттин түрлөрүн кармап алып жүрөбүз да. Ушундайда жүктү өтө көп берип койдуңуз боорго. Мындай учурда боор жанагыларды чыгара албай, уулуу заттардын баардыгын канга кайра кирип, кайтып кирет дагы, анан мээге соккурганга кетишет экен да баардыгычы. Ошол себептен бул нейросезгенүүнүн алдын алуу үчүн биздин баардыгын тамак аш менен стресстен башташыбыз керек экен да. Жана анализдерди тапшырып турушубуз керек да. Эң ушул нейросезгенүүнү тастыктоочу анализдин эки информативдүү түрү бар. Биринчиси S100 деген белок, экинчиси болсо нейроспецификалык эналаза, NSE деп коет. Булар эми мээнин онкологиясында дагы аябай бийик көрүнө берет. Демек ошон үчүн адиске кайрылат экенбиз да. Менин видеолорум маалымат иретинде гана берилет. Эгерде алдын алам десеңиз, кеңештерими пайдалансаңыз болот. Анан жок, жана симптомдор болгон болсо, эгерде эртең менен турсаңыз деле башыңыз оорлошуп, кечке зыңылдап жүрө берсе, уйкуңуз начар, нервтериңиз аябай жукарып, ичегиңизде проблема болуп, боор тарапта дагы, өт тарапта дагы маселе жаралган болсо, адистерге сөзсүз түрдө кайрылып анализдерди тапшырат экенбиз дагы, вирустарды дагы унутпайт экенбиз да. Мына ушул эми дагы бир нерсе бар. Бул жерде таңкыстыктар тамак ашыбыздагычы. Себеби биздин ошол гематоэнцефалиялык барьерибиздин сырты толугу менен эле майлардан дагы турат да. Бул майлар кайсылар кирет? Омега майлары да, MCT деген майлар бар. Булар өзүбүздүн эле жеген тамагыбыз менен кирет, бирок ошону ашыкчалык кылбайт. Эгерде сырттан дагы ичип койсок, ошондой эле иммунитетибиздин статусун бийиктетип туруучу дагы витамин, минералдар бар да. Витамин А, Е, С, Б тобундагылар, жана цинкти айтып өттүм да, жез, темир, булардын баардыгы. Эгерде сиздин организмиңизде жанагы бронхиалдык оорулар болсо, астмага чейин жеткен болсо, гайморит дайыма боло берсеңиз, бул деген грибоктор, инфекциялар көбөйүп кетти дейт да. Ушулардын баардыгы менен бир сыйра күрөшүшүбүз керек. Негизде мээбиз соо калышы үчүн да, жанагы жогорудагы ооруларга чалдыкпаш үчүн да. Жана дагы нейротоксиндер деген бар. Кийинки чыгарылыш ушул тууралуу болмокчу. Алар менен кантип күрөшсө болот, кантип аларды киргизбегенге аракет кылабыз, же болбосо кирип алган болсо симптомдор аркылуу аларды кантип айдап чыга алабыз, ушул тууралуу. Көрүшкөнчө саламат болуңуздар.